下生风，龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大屋顶儿红柴门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风致。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Ай, эмнени карап турасың? Эмнени карамак элем? Карачы өзүң. Тиги аял дагы келиптир. Ол ал жагга текшерилгени келип жүрбөйбү? Текшерилгени дейсизби? Оорукчан болсо шаршемби күнү дарыканага барып кезек алып көрүнбөйбү? Үйгө келип оорусун көрсөткөн эмнеси? Ойго куй, ай. Ал балким ал текшерүүгө шашылыш болгондур. Чукул текшергендей. Бул жер тез жардам деп жүрөбү? Андай деле оорулуудай көрүнбөйт. Эй, Шиявши. Күнүнө 3 маал иче турган даарыны убагында ич. Макул. Айтканыңыз боюнча ичемин. Сизге 2 жолу көрүнгөндөн кийин оорум жакшы болуп калды. Азыр сизден башка эч кимге ишенбейчү болдум. Үйүңүздү да көрүп алдым. Дагы келип турамын. Сөзсүз келишиң керек. Кайрадан текшерип диагноз коюу айрыкча маанилүү. Айтмакчы, жанагы берген үйдүн телефонун унутуп калба. Келээрден мурун телефон чалып, кулак кагыш кылып кой. Жок болуп калсам, жөн эле баруу болуп каласың. Макул, жоо дарыгер. Телефон номериңизди мен жакшы сактаймын. Болуптур. Анда мен кетейин, дарыгер. Жакшы калыңыз. Сүйлан, текшерилгени келиптир. Болуптур, жакшы барыңыз. Даарыны убагында ич. Макул. Жакшы бар. Күнүнө 3 маал ичесиң. Мейли анда. Жакшы бар. Сен кандай асың деги? Тик конокко жакшы бар дейм, чын айтпайсың? Аны эмнеге узатмак элем? Үйдүн телефон номерине чейин бербедиңби? Сен өзүң көпкө сүйлөшүп отурган жоксуңбу? Эмнени баштадың? Ал мага көп убакыт текшерилди. Менде кандай каталык бар? Ката эмес. Ошентсе да аныкы туура эмес. Айтчы өзүң, ооруса дарыканага барып кезек алып текшерилбей, үйгө издеп келген эмнеси? Ал сени издеп жүрөбү же оорусун көрсөткөнү жүрөбү? Бул сен эми дагы эмне баланы ойлоп кеттиң? Сиңдим, сарсына болуунун кажети жок. Күйөөңө аялдар бөлүмүнүн дарыгери да. Негизи ооруну көрөт. Сен эмнеге кабатырланасың? Бул Негизи ал жеңе өзү ошентип жүрөт. Жеңе, чыныңызды айтыңызчы. Ушул сарсана боло турган ишпи? Чынында ошондой. Лаушияу, Тайландта дарыланып бүтүп, эми кайра кайттың ба? Кандай экен? Жакшы болуп кетиптир. Жеңилдеп калдым дейт. Ай, ага салам айтып койчу.
Бейжиңге качан келет экен? Ал сага салам айтып атат. Бейжиңге качан келесиң? Уе башкаруучу. Убакытта алып келгениңизге абдан ыраазы болдум. Көңүлүм жакшы болуп калды. Курулушту бербөө эркиңизде. Токетерин айтсам, мага берсеңиз негизи. Мамлекет башкаруудагы курулуш ордунан калышпайт. Баасы да көп арзан. Уе башкаруучу, бул киши Убаң Мантаң мырзанын небереси. Анын атасы байыркы курулуш шериктештигинин мүдүрү, Убаң Кожу. Баса. Чек эсепти жакшы жасапсың. Негизи тектүү атанын баласы экенсиң. Туура айтасыз. Убаң мүдүр. Сөзүбүзгө келсек, өзүң да билет чыгарсың. Атанын шериктештиги да биз менен шериктешишин акылдашууда. Сизге чынымды айтайын. Башка шакирттер менен атаандашка түссөм озуп чыгарма көзүм жетет. Маселен, атамдын шакирттери менен мелдешүүдө өзүмө толук ишенем. Кесиптештердеги таяныч техникалардын баары атамдан үйрөнүшкөн. Баары техниканын биларманы. Андыктан кесипкөйлөрдүн жагдайын алганда мен дагы 5 манжамды билгендей каныкканмын. Болду. Айтпай эле кой. Убаң башкаруучу. Атаң менен атаандашууга дитиң бата алганыңа жана өзүңө деген ишенимиңе моюн сундум. Колуңдан иш келген жигит экенсиң. Чындыгында кыйын экенсиң. Анда мындай болсун. Жалдама чакыруу материалынан сага бирөөнү берип кетейин. Мен көрөйүн. Долбоорлош бүтпөдүк беле? Ой, башкаруучунун көңүлүнө толбоду. Долбоор тартымдуу, жандуу, тандалуу эмес экен деди. Уе башкаруучу. Бул жумушту кабатыр болбой мага эле тапшырыңыз, Сүйлөшүп атып, кана алып жиберели. Ал. Келгиле. Кара алып жиберели. Ата, бир иш жөнүндө акыл сурайын деп келдим. Бейжиңдеги бадалдуу сарайдын эшиги кандай эле? Аны сурап эмне кыласың? Ата, бир жумуш жасамак элем. Алар бадалдуу үлгүсүндөгү жогорку даражалуу мейманкана салдырмакчы экен. Эшигин байыркы үлгүдө салдырат экен. Анын үстүнө кызыл соонун салттуу болуш керек дейт. Таптак ресми түшпөй атат. Кандай ой менен келгениңди билдим. Бая күнү да атаң бадалдуунун эшигин сураган болчу. Анын айтышынча, аларда байыркы үлгүдөгү эшик салдырат экен. Мен ага эжеңди издеп бар дедим. Ал азыр долбоорго берилип кетти. Менден да мыкты. Ой, ата. Ал киши кантип эсиме түшкөн жок? Атам аны издеген болуш керек, Издеди. Андан бери 10 канча күн болду. Тилдешкен болуш керек. Бауызы. Дүнүйө оомал төкмөл деген ушул. Туура айтасыз. Байыркы үлгү окшотулуп салына турган курулуштарга каржы да, эмгек күч да көп кеткени менен азыр салдыра тургандары көбөйүп келатат. Азыр биздин өнөрүбүз кадыресе жарамак болду. Ата, кабатыр болбоңуз. Эсиңиздеби? Убагында мага Шеап атам болбосо бул ишти иштей албайсың деген элеңиз. Эми көрдүңүзбү? Эмки багытымдын кандай болоорун ойлонуп койдум. Ата, дагы да өнөрүм көрө турган болдуңуз. Жуир, долбоор акысы азыраак болуп калды. Айла жок. Кайнет кыларсың? Акча бербесеңиз да баары бир жасай турган жумуш эмеспи? Бирок Жуха ыраазы болбой калдыбы дейм. Ага көптөн бери эмне болгонун билбеймин. Акчага көнүгүп баратат. Аны көңүлүңүзгө албаңыз. Антпейин. Болуптур, кете бер. Мен кеттим. Макул. Жолуңуз болсун, ага.
Баратам. Баузы, Эжеке, атаң жаңы эле кетти эле. ушундай Кана ба? кир. Баузы, келдиңби? Жезде. Кана отур. Өт. Баузы, атаң чын эле кыйын экен. Арзанга жумуш бүтүргөнү келиптир. Ар кандай шылтоолорду айтып, эжеңдин оозун ачырбады. Жезде. Туура айтасыз. Атамдын мунусу жакшы болбоптур. Мен болсом, акысын артыгы менен бермек элем. Көрдүңбү айтканым келди. Баузы, мага ишиң түшүп турабы? Ошондой болуп турат. Бирок убакыт өтө тыгыз. Айтчы, кана эмне жумуш? Материалыңды алып келдиңби? Эжеке, сага чынымды айтсам, анығында атам экөөбүздүкү бир эле жумуш. Ошондо сен да жалдама болууга катышып, атаң менен атаандашкан жүрөсүң. Туура айттыңыз. Бирок жалдамага чакырууга бир гана апта калыптыр. Ал жакта кандай ыйык адам болсо да сага жаңы долбоор жасап бере албайт. Бул негизи эски болсо деле мейли эле. Ошондо эмне демексиң? Атаңа жасап берген долбоордун сага да бирөөнү берейинби? Эжеке, мен айтайын деген ошол долбоорду азыраак өзгөртүп берсеңиз болду. Болбосо өзүм өзгөртөмүн. Мындай тамашаңды токтот. Чынымды айтып атам. Таптакыр болбосо атама берген долбооруңуздан мага бирөөнү бериңиз. Долбоор акысын мен да берсем болдубу? Жир. Мындай болгондо Баузуга бирөөнү чыгарып берсең болду го. Ошону айтам. Бирок экөөңө окшош долбоорду тапшырсаңар уят эмеспи? Андыктан ал жак буга макулбу? Ой, эжеке. Андан кабатыр болбоңуз. Долбоорду сөзсүз өзгөртөмүн. Анын үстүндө атамдан мурун тапшырамын. Себептүү жактын эмне дегенин убагында көрөбүз. Буазы, атаң сени үй бүлөбүздөн алгыр бирөө чыкты деп мактап отурат. Бирок сен өтө тажрыйбалуу болуп кетипсиң. Акылың башыңдан ашып кеткен экен. Атаңдын шериктештиги жагынан адилетсиздик болот. Эмнеге адилетсиздик болот? Долбоор акысын берет экен. Анын үстүнө Баузу алып барып өзгөртөмүн дебеди. Буазы, сен бул ишке аралашпа. Буазы, сен кете бер. Бул ишке кимди издесең мейли. Мен жардамдаша албаймын. Жардам бергим да келбейт. Жирай, кандай гана акмак элең. Долбоордун акысын берет экен. Бирөөнү берсең болду да. Келип турган акчадан эмне качасың? Мындай акчанын кереги жок. Буазы, сага айтып коеюн. Атаңдын сөзүн унутуп калба. Ал киши иш жасоодо адам болуу керек дейт. Коюңуз эжеке. Жанагы сөздөрдү айтпагандай болоюн. Мен кеттим. Баузу. Мына бул бала жаман жолго баратат. Менимче, сеники да туура эмес. Кандай болду сүргү? Түнү менен долбоор тараттыңбы? Ага. Сиздин да үнүңүз каргылданып калыптыр го? Түнү менен кино көрдүңүзбү? Жок ай. Көпкө чейин уктай албай жаттым. Менин да уйкум качып жүрөт. Мынте берсек, заказдан айрылып калат окшойбуз. Эмне үчүн? Убакыт келип калды. Заказчик талап кылган эшиктин долбоору али жасалып бүткөн жок. Долбоордун эсеп кысап маалыматтары да али толук чыгарылбады. Эми кантебиз? Айтмакчы. Атамдын курулуш тобундагылар да ушундай жумуш иштеген сыяктуу. Анын үстүндө долбоорун эжем жасап бериптир. Эгер алардын долбоорун пайдалансак, санды эске алып эсепке чыгарууга болот эле. Анын эмнесинен кыйналасың? Сен сурап алып келсең болду да. Ойбой, мен да ошондой ойлогом. Бирок бара турган болсок экөөбүз баралы.
Balkim maga bergisi kelbese da seni silap beret çıkar. Anda hazır ele baralı. E, Mından çoğun odadan ayrılıp kalsak bolbaydı. Ataң жардамдашкысы келсе мейли. Кол күчүн бербесе салгылашууга даярмын. Тез бол. Makul. Makul. Mına. Ağa toktay turuңuz. Ne oldu? Eşikte жаба turuңuz. Ha? Экөөбүз ушинтип келип барсак, атам экөөбүзгө бере коебу. Эмне үчүн бербей эткен? Балеедей бир чоң иш эмес го. Сиз билбейсиз. Бир нече жылдан бери курулуш тобунан бир далай адамды алып кеткениме атам аябай нааразы болуп жүрөт. Барып долбоорду сурасак, сөз бизден күмөн санайт. Анда кантебиз? Ошону айтам. Канчык болот? Алдыбызга келген аштан айрылабызбы? Ушундай чоң курулушту башкалар тартып алып кетсе, чын эле өкүнүчтүү эмеспи? Шериктештигибиз кандай таман тиреп турат? Атамдан уят эмеспи? Капырайдычы. Барып урушамын. Эгер бербесе, башын жуламын. Такыр болбой турган болсо тартып алам. Минте көрбөңүз. Тартып алсаңыз кантип болот? Менимче такыр болбосо, долбоорду уурдап чыгалы. Жакшылап көрүп пайдаланып болгондон кийин кайра алып барып таштасак болду да. Жан кишиге билдирбейбиз. Ушундай болгондо эч кимди таарынтпайбыз. Ушундайбы? Айтканың туура. Туура. Жүрүп барып көрөлү. Кеттик. Атаңдын мейнесин көрдүңбү? Ал долбоорду бизге бере койбойт. Көрдүңүзбү? Атамдын артындагы темир шкафты. Менимче алиги жобо ошонун ичинде болуш керек. Бирок кулпулануучугар. Жакшылап карасаңыз, ачык эле турат экен. Анда болду. Эй, ошондо ким керет? Сиз кириңиз. Эй, дагы мен киремби? Ойлоп көрүңүзчү. Эгер мени кармап алса, ишенимдин бүткөнү. Сиз кармалып калсаңыз эч нерсе болбойт, билдиңизби? Жарайт, мен кирейин. Ошондо ушинтип киремби? Алло. Мүндүрсүңбү? Эмне жумушуң менен келдиң? Шашылык жумушуң бар беле? Кирип айтсаң болбойт беле? Эмнеге кирбейсиң? Макул, азыр чыгам. Бул Көрүнбөйт го. Ulan müdür. Ulan müdür.
Эмнеге айландыңыз? Кырсык чала жаздады. Долбоор сен айткан кутучада эмес экен. Атаңа кармалып кала жаздадым. Жансыз болууда оңой эмес экен. Ошондо алдыңызбы? Албай коембу. Эмгегим тепке кетпейби? Карачы мунуну. Кана, көрөйүнчү. Ушул экен. Дал өзү. Анда кеттик. Ошондо сиз кайда барасыз? Ага, мындай болсун. Сиз түшүп аңдып туруңуз. Мен көрүп алайын. Көрүп бүткөндөн кийин кайра алып барып таштаңыз. Макул. Бара бериңиз. Ага, бери келиңиз. Болду, алып бара бериңиз. Кандайча тез? Көргөнгө канча убакыт кетчү эле? Макул. Ага, байкаңыз адам көрүп калып жүрбөсүн. Макул, кабатырланба. Абайлаңыз. Абайлаңыз. Ага, Мени эшик алдында күтөм дебедиң белең? Мен чыгып келдим. дааратканага баргым келип, ошол жака барып келдим. Айт кана, эмне жумуш менен издедиң? Мындай эле. Ага, угушумча тобуңузда кызыл карагай иштелбей басылып калыптыр. Эгер ылайыктуу баада берсеңиз, сүргөкөз сатып алалы дегенбиз. Ага, кандай дейсиз? Сизди кыйынчылыктан куткаргыбыз келди. Чын эле аласыңарбы? Албетте. Экөөң шериктештикти ачкандан бери биринчи жолу мага пайдалуу иш жасайын дедиңер го. Анда тияң мүдүргө жолуксаң силерге ылайыктуу баада берет. Бул сиз барбасаңыз мага арзан баада бере койбойт го, ага. Айтайын дегеним, өзүңүз барып айтып көрүңүзчү. Мындай ишке көңүлүм тартпачу эле. Болуптур. Рахмат, ага. Мүдүр, Ага. ага айтып койдум. Сатып алган баасынан 3% кошуп сатып бермек болду. Бул эң ылайыктуу баа. Демек дагы 3% кошосузбу? Кабарың барбы деги? Азыр дарак материалдар кымбаттап кетти. Кургак жана чоң. Барып көр. Ага, мындай болсун. Бул ишти уулуңуз менен акылдашып анан жообун берейин, макулбу? Демек мындай болсун. Кабатырланмаңыз. Мени күтүңүз. Жакшы калыңыз. Ошондо эмнени акылдашмаксың? Ой, кайсы күнү оозум кычышып атаңдын салган сүрөтүн жактырамын деп койдум эле, бүгүн мына өзүң алып келиптирсиң. Чоң рахмат кызым. Муну атам сизге атайын тандап берди. Атамдын жакшы чыгармаларынын бири болушу керек. Сонун экен. Чын эле сонун экен. Карачы өзүң. Боягын кандай жакшы берген. Атаңа рахмат айтып кой. Лиңзы, баузу ээрчитип келбесе эле өзүң келиптирсиң го. Мындан кийин дайыма келип тур. Сен келдиң элең, атаң аябай жыргап калды. Леңзіні көрүп жаным жай таап калды. Сен кубанган жоксуңбу? Мен да кубанып турам.
Чоң эне, кичинекейимден атам менен чоң энемдин колунда өстүм. Андыктан сиздерди көргөндө өзгөчө жан тартамын. Мындан кийин амандашып келип турамын. Ақыл, ошонто кой. Уктуң ба? Тиле кандай гана таттуу. Сени көрсөм, атам эсиме түшөт дейт. Мен атаң окшошмун ба? Я. Атам экөөңүздөр тең байыркы курулуш чөйрөсүндөгү аксакалсыздар. Андыктан сөздөрүңүздөр тең, жакшы көргөн нерселериңиз да ойлоруңар да окшоп кетет экен. Туура айтасың, балам. Ата, апа. Келдиң бе? Лиңзы, Келдиң бе? Мөңдүр, Лиңзыга бул жерден тамак иштеп жатканбыз. Келгениң жакшы болду. ата. Ата, чоң эне, тамакка карабайлы коеюн, мен кетейин. Бул Өнткенің болбойт. Сүрөт алып келбедиң бе? Тамак ичип кет. Мөңдүр. Лиңзы тамак ичип кетсинчи. Сүйлөсөңчү. Лиңзы, тамак ичип кет. Суранганым болсун. Чоң эне, сизге кол кабыш кылайын. Сизге жардамдашып жиберейин. Макул. Жүр. Алып барып таштагың келбесе кете бер. Сенден коркомун. Мен ким элем? Сен корккондой. Бул эмне деген сөз? Болбосо машине тосуп берейин. Кереги жок. Эки үйдүн ортосу алыс эмес го. Жөө кетемин. Тилиң байланып калганбы? Мага айтарың жокпу? Токто. Чын эле мага айта тургандай эч сөзүң жокпу? Мөңдүр. Жүрөк сөзүңдү уккум келет. Бир ооз сөз болсо да мейли. Чын эле сөзүңдү уккуң келеби? Лиңзы, сен менин бул өмүрдөгү жолуктурган эң жакын бийкечсиң. Ага, сага бир маанилүү кабар жеткизейин. Алиги курулушка кол жеткиздик. Чын эле кыйын чыгарбыз. Дагы сүйлөшө жатарбыз. Дароо Лиңзыга телефон чалайын. Сөз сүйгө келсин. Жакшылап бир куттуктайлы. Жакшы калыңыз. Чынында 太对不起了， мындай сөздү негизи 我不该提起这 айтпашым 不愉 керек. 快的事。 эч нерсе болбойт. Ага. Телевизор көрүп отурасыңбы? Келдиңби? Ага. Дагы эле Лушаң махабатын көрүп отурасызбы? Канча жолу кайталап көрдүңүз? Жумушуң болбосун. Көргүм келет. 怎么在庐山住？ Көргүңүз келеби? Жаңы үйдү көрүп отурган чыгарсыз баягы. Мурун алиги кинодогу Люшумуңду көрчү элеңиз. Эми жаңы үйдү жактырып калыпсыз. Демек алдыңкы экөө жетпейби? Ким жакшы көрүптүр? Жөнү жок сүйлөбөчү. 我相信你。 Болду көрбөйлү коюңуз. Лиңзыны ээрчитип келдим. Жүрүңүз чыгалы. Чын эле келдиби? Ооба. Жакшы болуптур. Ага.
Sizге чынымды айтайын. Бүгін үйдөйлөргө сөздүн ачыгын айтам. Линзинин ата-энеси макул болуптур. Кийинки жылы башыбызды кошуп алсакпы дейбиз. Жакшы болуптур. Сүргү. А? Кут болсун. Жакшы болгон экен. Ага. Дагы бир сиз менен акылдашайын деген иш бар эле. Көптөн бери шашылыш болгондуктан соода сарайларына бара албадым. Алиги шакекти мага берип турсаңыз, линзага азырынча сала турайын деген элем. Макул. Мага кереги жок нерсе. Ала бер. Ага. Билем. Азыр эмне десем да көңүлүңүз жай таппайт. Бул эмне дегениң? Ушундай чоң соодага ээ болдук. Линзада бөлөк адамдын этегин кармаганы жөн. Мен эмнеге көңүлсүз болот экенмин? Болду. Кыйналбай эле коюңуз. Баарын билемин. Ошол үчүн линза үйгө издеп келгенде кечинде сиз жеткизип коюпсуз. Жеткизип коюуга 1 сааттан артык айланыпсыз. Анын үйү анчалык алыс эмес го? Эмне демекчисиң? Артыкча ойлоп кетпеңиз. Башка оюм жок, менин айтайын деген макул көрбөй эле коюңузчу. Линза менен барып сүйлөшөлү. Жүрүңүз. Мен барбаймын. Кино көрөмүн. Эмнеге ойлондуңуз? Линза менен сүйлөшкүңүз келип жүрчү эле го. Жүрүңүз. Мен барбайм дедим го. 我却让你陪了我一天。 Бул суранганым болсун. Мени сыйлаңызчы. Барып сүйлөшүп коюңузчу. Ал келип калды. Макул деңизчи, макулбу? Жүрүңүзчү, аны менен сүйлөшүңүз. Мени сыйлаңыз, макулбу? Жүрүңүзчү. Чын эле ойлобогон экенмин. Байыркы курулушка окшотулуп салына турган мейман сарайга кол жеткизипсиң. Мындай болсун. Бейжиндеги байыркы курулуш жөнүндө акыл айтаарым менен сенин курулушуң жөнүндө тегин акыл көрсөтөйүн, кандай дейсиң? Абдан жакшы болду. Ата, сиздин жардамыңызга чынында азармын. Техникалык жактан жол көргөзүп, мага келиштирип бир жумуш тындырып бердиңиз. Аларга өнөрүбүздү бир көрсөтүп коелу. Карачы өзүң багузунун сөзүн уктуңбу? Кайраты ташкындап турат. Элиңиз, биздин багузу келечекте көч баштай турган адам боло алабы? Бауз азырда жакшы иштеп атат. Көрдүңүзбү? Ойбой, убакыт болуп калды. Атам али жок го, келе турган убактысы болгон чыгар. Ошону айтам. Болду, күтпөй эле коелу. Чоң ата, чоң эне, апа, көңүл коюп сөзүмдү угуңуздар. Бүгүн линзаны эмнеге ээрчитип келдим? Айтыңыздарчы кана. Малкатпай айтпайсыңбы? Дагы бир чоң курулушка кол жеткиздим деп баарыбыздын алдыбызга айтыш үчүн ээрчитип келген чыгарсың. Ата, чынын айтсам шериктештик иш эмес. Өнөктөштүн ар кандай иши. Бул иштен маңыздуу эмес. Айтайын дегеним, линза экөөбүздүн ишибиз. Болуп тур, айткана, кандай иш? Линза. Ата-энеңден сурадым. Ал адамдардын бөтөн пикири жок экен. 4 кара көз түгөл отурганда экөөбүздүн ишибизди турактандырып таштасак деймин. Айтайын деген сага никелүү талабын коймокчумун. Линза, баш кошолу. Теңир алдында ант беремин. Мындан кийин сага сөзсүз жакшы караймын. Көп акча таап беремин. Шаттык сыйлап, бактылуу кыламын. Жакшы турмушта жашатамын. Мага сен талабымды калтырба, а? Линза, оюңду билдирсеңчи, шакек салайын деп атам. Баузы, алууга амалсызмын. Бул Линза, эмне үчүн? Баузы, ыраймет. Линза, ачыгын айта бер.
Ата, Баузунун чын көңүл экенин билемин. Ал жакшы азамат. Бирок аны жакшы көрбөймүн. Менин жактырып жүргөнүм Муңдур. Сен Мөңдүрдү жакшы көрөсүңбү? Мөңдүрдү жактырамын дейсиң бе? Ата, Баузу мени чын эле жактырат. Көңүлүнө рахмат. Бирок мен аны агамдай көрөмүн. Небере келиниңиз эмес. Келиниңиз болгум келет. Линза, сен эмне деп жатасың? Ай, Баузы. Аға, бұл қандай жағдай? Ошол күнү Линзаға эмне дедиңиз элеңиз? Бұл эмне дегениңиз? Линзаны жакшы көрөрүңдү билесиз. Макулдашкан элек го. Сөзүңүзгө эмнеге турбайсыз? Эмне деп келишкен элек? Мени алдагыңыз келеби? Ага, ал менин биринчи кызым болсо, сенде кыздар көп эмеспи? Линзаға эмнеге жабышасыз? Сүргү. Болжогонум туура экен. Баузунун бул ишине зыяныңды тийгиздиң бе? Ошондо бул эмне дегениң? Ата, андай иш жок. Анда айтчы. Муну кандай түшүнсөк болот? Ата, апа. Барыңыздар бар экенсиздер. Сиздерге айта турган маанилүү ишим бар. Кой отур. Мөңдүр айткана. Апа, менин айтайын дегеним да ушунун иши. Мөңдүр. Ошол күнү мени издегенде кандай нерсени урдадың? Сенин бир нерсеңди урдаппы? Эй, Жузе, жөнү жок сүйлөбө. Мөңдүр кантип сенин буюмуңду урдады? Эмне урдаган өзүнөн сура. Долбоорду урдабаган болсо, бул курулушка кол жеткизе алат беле. Мөңдүр. Кандай гана бет бак элең. Ушинтип атаңдашасыңбы? Азыр курулуш мекемеси кыйынчылык абалда турган билесиңби? Баардык акчамды жумшап, жүйөргө долбоор жасатып дайындап койсом, сен келип долбоорду урдап чыгыптырсың. Сен мурун өз долбооруң иретинде каршы жака тапшырып берипсиң. Мен таманымдан туш алып силер үчүн иштеген болдум. Мунун сенин билим чыгаруудан башка эчтеке билбейт деп билчүмүн. Кара ниеттик кылып, оорлукту да үйрөнүп турсуң акча табыш үчүн. Мөңдүр, мен сенин агаңмынбы? Мени мынча туңуйукка түрткүдөй мен сага эмне кылдым? Азыр топтогулар бул иштен кабарсыз. Эгер алар билип калса, мен эмне деп жооп берем? Жузе. Тарт колду. Агаңдын айткандары чынбы я? Сүйлө. Чын. Долбоорду мен алган элем. Ай, Жубарымбек. Ушундай жорукту жасадыңбы? Эмне деген гана жамандыктар колуңдан келет? Эмне үчүн мындай жасадың я? Ай, чал, токто. Сабыр кыл. Мөңдүр, ушуларды ойлой алабы? Андан долбоорду эмнеге уурдаганын, ким айтканын сурап көрбөйсүңбү? Апа, даганы коргоп турасыз го. Ал мага телефон чалып эшикке алдына чык деп коюп, долбоорду алмаштырып жибериптир. Ал жасаган болсо да, аны айдактап турган сөзсүз Баузунун өзү. Баленин баарын Мөңдүргө жапсаңар болбойт. Сүргү. Бул ишке сенин да тиешең барбы? Айткана, бул ишке аралаштың беле? Мага эмне жалдырайсыңар? Ага, сизде кичине уятсый болсо, аларга чынын айтыңыз. Бул акылды мен көрсөттүмбү? Ошол күнү мен эжемдин тарткан долбоорун көрүп, пайдалансак болот эле деп айта койгон элем. Агам кыйынсынып барып, долбоорду алып келиптир. Ага, ушундай чыгар. Эмнесе дейт турасың? Кана айт. Туура айтат. Баарын эсим жасадым. Мен жексурмун. Адам эмесмин. Эмне болду? Жогол. Ай, ата. Мөңдүр. Жогол. Ай, балам. Сендей уулум жок. Ата. Жогол көзүмдөн. Жогол.
Hay çal. Ата! Hay çal. Hay. Бала кезимден азыркыга чейин айткандарыма ишенип көрбөдүңүз. Бир ооз жылуу сөзүңүздү да угуп көрбөдүм. Менин акылым жетпегени. Мен сиздин балаңызмынбы? Мына таяктын алдын алмаксыз. Болуптур. Уруңуз. Сиздин колуңуздан өлөйүн. Жого! Ay Müngdür. Ата. Мен кантсе да сиздин балаңызмын. Акыркы жолу ата деп чакырайын. Мындан кийин ата деп айтпасмын. Бул үй бүлөдө эми мен тургум келбейт. Сүргүгө да зыян болбоймун. Ата. Өзүңүздү караңыз. Hay Müngdür. Müngdür. Müngdür bir gel. Müngdür. Ата, эмнедимиз эле? Мага тапшыра турган кандай ишиңиз бар? Бул эмне кылганыңыз?